Адамзат ар дайым табият менен эришер как. Анын мыйзамдарынын чегинде жашоо кечирет. Табиятты таанууга, анын сырларын коомчулукка, жаш муунга түшүндүрүүгө умтулган улуу ойчулдар, окумуштуулар ар бир доордо, ар бир элди кезигет. Кыргыз элинде кыргыз педагогикасы менен психодидактикасынын көрүнүктүү өкүлү, илимий педагогикалык изилдөөлөрү дүйнөлүк алкакта таанылып, эл аралык илимий мейкиндикте өзүнүн татыктуу ордун алган Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын ардактуу академиги, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкери, педагогика илимдеринин доктору, профессор Эсенбек Мамбетакунович Мамбетакунов бар. Агайды башкалардан кайталангыс терең акыл, изилдөөчүлүк менен уюштуруучулук талант, талыкпаган чыгармачылык жөндөм, жарык энергия, активдүү турмуштук позиция, эмгекчилдик, чынчылдык, принциптүүлүк жана эң жогорку жоопкерчилик айырмалап турат. Мен 1960 жылы Атбаш районундагы пограничный орто мектебин бүтүп келип, ушул азыркы Жусуп Баласаган атындагы Улуттук университеттин физика математика факультетинин физика бөлүмүнө киргенмин. Аны 65 жылы бүтүрүп, андан кийин ошол физиканы окутуп жүрүп, ошол физиканын окутуунун теориясы менен методикасы боюнча бир иш кылсам деген максат пайда болуп, Челябинский педагогикалык институтунун кафедра башчысы, физиканы окутуунун методикасы боюнча Союз учурундагы экинчи эле илимдин доктору болгон Усова Антонина Васильевнага туш болдум. Жетишкендиктериндин баардыгы ошол кишинин эмгегинин бир кичинекей үзүрү деп билемин да. Ошол үчүн ал кишиге мен өмүр бою ыраазы болуп келдим. Мындан ары дагы ушул өмүрүмдө ошол кишинин эмгегин эстеп, ошол кишинин мага айткан берген кеңештерин эстеп, ошол өзүмдүн окуучуларыма айтып жүрүү менин бирден бир милдетим деп эсептеймин. Мына 64 жыл болду менин өмүрүм ушул улуттук университет менен байланышта өтүп келе жатат. Ушул университетибиздин мындан ары дагы баягы мурда көч башы университети деп, флагман деп айтылчу. Мен ошол университеттин ошол көч башы болуп, мурдагы ээлеп келген ордунан дагы бийик көтөрүлүп, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, алдыңкы университеттердин катарына кошулуп, андан да ашып кетишине тилек кылат элем. Окумуштуу Эсенбек Мамбетакуновдун илимий ишинин эң маанилүү жыйынтыктары окуучулардын жана студенттердин табигый илимдер боюнча түшүнүктөрүн калыптандыруунун бирдиктүү концепциясын түзүүгө багытталган. Өлкөбүздө табияттануу, физика, астрономия боюнча билим берүүнүн мазмунун жаңылоо багытында Эсенбек Мамбетакуновдун жетекчилиги жана түздөн-түз катышуусу менен Кыргыз Республикасында орто билим берүүнүн мазмунун жаңылоонун концепциялары, табигый билим берүүнүн предметтик стандарты, табияттануу жана физика боюнча 5-11 класстардын программалары кабыл алынып, табияттануу, физика боюнча окуу методикалык колдонмолор, окуу китептери орус, кыргыз, өзбек тилдеринде жарык көрүп, мектептерде колдонулуп келет. Эсенбек Мамбетакуновдун өзүнүн эң сонун орду бар. Кандай сөз айтсак да жарашат бул кишиге. Биринчилерден болуп, биздин кыргыз окумуштуулар ичинен педагогика илиминин доктору болду, профессор болду. Бирок эң башкы жетишкендиги Эсенбек Мамбетакуновдун өзүнүн илимий мектеби бар да. Бул эң чоң жетишкендик. Дагы бир чоң жетишкендигин баса белгилеп айтып коюшум керек. Бул киши мектепте физика предметинин автору. Бир эле мектеп үчүн эмес, окуу китебинин автору, бир эле мектеп үчүн эмес, университеттер үчүн да жазылды.
өзү эч нерсеге мындай бир мүңкүрөп моюн сунуп калбаган кайраты менен ушул абалга жетти деп ойлойм да. Эң сонун үй бүлөнүн ээси, мындай кишинин 80 жашка чыккандагы өрнөктүү өмүрү биздин баарыбызга үлгү. Академик Эсенбек Мамбетакуновдун илимий педагогикалык ишинин башка бир багыты жогорку окуу жайларында адистерди даярдоонун сапатын жакшыртуу маселеси. Окутуучулар, мугалимдер, студенттер, аспиранттар үчүн бир нече атайын курстарды иштеп чыгып, аларды жогорку деңгээлде окутуп келет. Агайдын уюштуруусундагы орто жана жогорку мектепте табигый математикалык предметтерди окутуунун актуалдуу проблемалары аттуу республикалык илимий практикалык конференциялар 1999 жылдан бери ийгиликтүү өткөрүлүп келет. Учурда физиканы окутуунун технологиялары жана табияттануу кафедрасын жетектейт. Эсенбек агайдын бул өзгөчө мүнөзү бул ишмердүүлүк аябай. Ошонун натыйжасында мына Эсенбек агай чоң ийгиликтерге жетип атат. Наамдары мына доктор педагогический наук. Ар дайым үлгү болуп жүрөт да, жаштарга өзгөчө. Кээ кезден баягы ректоратта мындай тапшырма келип калганда биринчи Эсенбек агай алып келет да. Эсенбек карап түстөлүп дегендей. Аны көрүп жаштар өсүп өткөн ошо үлгү болот да, мындайча айтканда. Анан көп мындай бир жамат болгондо, ар кандай учур болгондо да калыс сөзүн айтып баягы бизде астыга ар дайым ошо алып жүрөт да. Окумуштуу Эсенбек Мамбетакунов 700гө жакын илимий, окуу методикалык эмгектердин автору. Анын жетекчилиги менен 11 докторлук, 26 кандидаттык диссертация ийгиликтүү корголгон. Көп жылдар бою педагогика багыты боюнча докторлук диссертациялык кеңештин төрагасы, окуучулардын физика боюнча республикалык олимпиадаларынын методикалык кеңешинин жана калыстар тобунун төрагасы катары үзүрлүү эмгектенди. Абай атындагы Казак улуттук педагогикалык университетинде физиканы окутуу теориясы жана методикасы адистиги боюнча докторлук жана PhD кеңештин мүчөсү. Эсенбек Мамбетакуновдун өзүнүн илимий мектеби бар, табигый билим берүүнүн психодидактикасы деген. Ал мектеп түзүлүп, ал жерде где-то бир 50дөн ашык адамдар бар. Агай баягы ишти көзүн дароо эле түшүнөт да. Башында кандай болсо, аягында ошондой эле болот. Демек, муну мен эмнени айткым келет? Агай иштин көзүн башында эле билет. Бул жыйынтыгы кандай болоорун билет да. Кандай ишти гана окутпагын, баардык ишти дароо окуп берет да. Дароо окуп бергенде окугандан кийин ал баягы ташка тамга баскандай өзүнүн баягы замечание деп коебузбу, өзүнүн эскертүүлөрүн жазат. Эскертүүлөрүн оңдоп атып эле, мындай айтканда диссертация оңолот, түзөлөт. Баардык жактан агай даанышман да. Кайсы гана тема болбосун сразу окуйт, дароо тааныйт, дароо түшүнөт. Окуучуларына болсо баарына бирдей мамиле кылат, калыс мамиле кылат. Эң бир айткан сөзү бар: мен кандидаттык зачетта кылам, анан докторлук зачетта кылам деп айтпагыла. Мен проблеманы чечем деп айткыла дейт. Ардактуу агайыбыз Эсенбек Мамбетакунов АКШ, Германия, Түркия, Россия сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдүн эл аралык жогорку сыйлык наамдарына ээ болгон. Табигый жана гуманитардык илимдерди кыргыз тилинде так сүйлөткөн, табигый талантчыгы, талыкпаган эмгек мээнети менен фундаменталдуу эмгектерди жараткан. Педагогика илиминде коомчулукка кеңири белгилүү мектеби бар окумуштуу педагог устат катарында Кутман Курагын 80 жылдыгын татыктуу белгилеп олтурат. Агай өмүрлүк жубайы Жумагүл апа менен бирге 2 уул, 2 кызга татыктуу тарбия билим берип, тууруна кондуруп, азыр небере чөбөрөлөрүн эркелеткен дөөлөттүү карлыктын доорун сүрүп келишет. Урматтуу Эсенбек Мамбетакунович, университетибиз сиздей окумуштуусу менен сыймыктанат. Сиздин татыктуу тагдыр жолуңуз улуу ойчул Жусуп Баласагынга тиешелүү окуу билим көп нерсеге жеткирет. Бул экөөнүн урмат сыйды көп көрөт деген накыл сөзүнүн чындыгын далилдеп турат. Кутман Курагыңыз кут болуп, өрнөктүү өмүрүңүз узак болсун.